Assalamu alaikum dostlar. Kutmantаңар менен Германиядан салам. Biz Германиядагы, Европадагы турдун биринчи бөлүгүн бүттүк. Буйруса Францияга болгон 3 күндүк турубуз аяктады. Ортодо өзүбүз пландаган азыр жумуштар менен Берлинге жолго чыгып жатабыз. Ушул турдун уюштуруучулары мурда белгилегендей эле дагы тааныштырып коеюн. Бул Мира деген кызыбыз 2021 бери ушул жакта жашап, 2020 бери Германияда жашап, жолдошу Тынарбек экөө тур уюштурушат экен. Булар менен кантип таанышып калдым. Биз келинчегим экөөбүз дагы бир топ адамдар ушул Европада саякат кылып келсек деп ниет кылып, анан визага тапшырганыбызда деген 6 кишиден 3-өзгө гана виза чыгып калып, анан келинчегим экөөбүз гана көчөдө калдык десек болот. Кантип барып келебиз деген кыжалатчылык пайда болду. Тил билбесек эмне болот, бара беребизби деп анан изилдеп сураштырып баштап, анан интернеттен Мира менен Тынарбекти таап алдык. Туугандар ошол интернеттен таанышып, булар 2 жылдан бери ушул Европада 27 өлкөгө саякат жүргүзүшөт экен. Анан биз сүйлөшүп калдык. Булар айтышты, байке кыжалат болбогула, келе бергиле деп, анан ошентип келип Кёлн деген шаардан бизди тосуп алды. Тааныштык, чындыгында жакшы уюштурушат экен бардыгын. Биз ойлогондон дагы жогорку деңгээлде болдук десек болот. Эми бул дагы жолдошу Тынарбек экөөбүз дагы буга чейин подкаст жасаган элек. Ошол жактан дагы көп маалыматтар менен таанышсаңыздар болот. Азыр биз бул авто подкасттын 2-чи бөлүгүндө Тынарбектин жубайы менен Мира менен биз ушул Германиядагы жалпы эле Европадагы медицина системасы дейбизби, же социальный сфералардагы айрым суроолорго жооп алгыбыз келет. Жанагындай миң уккандан бир көргөн жакшы деген сөз бар эмеспи? Ошондуктан бул жактан жашап, иштеп жүргөн адамдардын оозунан укканыбыз жакшы. Анан эми баарыбыз эле көпчүлүгүбүз эле ойлойбуз, билебиз, чет элде, Европада десе эле баардыгы идеалдуу, мыкты депчи. Ошонун чыныгы күнгөй тескейин азыр Мира кызыбыз буйруса качан келип, кандай кыйынчылыктарга туш болуп, кантип бул жакта жашап калгандыгы жөнүндө сиздерге айтып берет. Өзүңдү тааныштырып, Мира, анда ошол баштай берсең. Салам достор, мен 27 жаштамын. 6 жылдан бери ушул Германияда жолдошум экөө жашайбыз. Германиянын билимин алдык, Кыргызстандын билимин алдык дегендей. Экөөнүн ортосунда аябай чоң айырмалар бар. Бизде страховка, налог деген түшүнүк жок Кыргызстанда. Бул Германияда болсо ар бир иштеген айлыктан 22,5% страховкага кетет. Андан өзүнчө дагы бир 10% налогко кетет. Бул ошол Нурбек байке айтып өткөндөй, биз ушул 2,5 жылдан бери бул жакта Германияда кыргызча турларды уюштурабыз. Ошол кыргызча турлардын автордук организаторлору болобуз. Анан кийин мени эң кубандырганы азыркы учурда Кыргызстандан аябай көп саякатчылар келип жатат. Бул эң чоң жаңылык десек болот, себеби башка өлкө, башка культура, башка маданиятты үйрөнүү бул аң сезимде эмес, бүт жан дүйнөнү өзгөртөт деп ишенем. Ал эми ошол билим сапатына келсек, билим сапаты Германияныкы аябай жогорку деңгээлде. Эгер сиз Германиянын дипломун же болбосо ошондой эле бул жакта Ausbildung деп коет, Ausbildung Zeugnis алсаңыздар, дүйнөнүн баардык мамлекеттерине таанытылат. Жана ошондой эле Германиянын паспорту канчалык күчтүү болсо, диплому дагы ошончолук күчтүү болот. Ал эми Германияга келген кыйынчылыктар жөнүндө айтып берсем, кандай да айтып берсем, жаңы төрөлгөн баладай эле бул жака келгенде биздин маданият менен Европанын маданияты таптакыр окшошпойт.
бир топ эле кыйынчылыктарды өткөрдүк, көчөдө калган күндөрүбүз болду. Тил түшүнбөй жумушубуздан айдалып кеткен күндөрүбүз болду. Тил түшүнбөй окуудан, экзаменден жыгылып калган күндөрүбүз болду. Ошондой аябай чоң кыйынчылыктардан өтүп, ушул даражага жетип отурабыз. Ушунча жылдан бери Европада жашап, мен эмнени түшүндүм? Адам баласы аябай гибкий болуш керек экен, баардык жака көнүш керек экен. Көнсө гана жашоосу уланып кетет экен. Анан сиздерге эгер Европага чыгам, Европада жашайм, иштейм деген максатыңыздар болсо, биринчи айта турган оюм ошол элдин маданиятын сыйлап үйрөнсөңүздөр, анан ошол элге батасыздар деген ойду айтып кетмекчимин. Аябай сонун. Урматтуу достор, ушул жерден бери кыстырма айтып кетейин. Мира кызыбыз айткандай, эң биринчи маселе тил. Тил билсең, адамдын дилин, жан дүйнөсүн түшүнөсүң, билесиң, аралашасың, оңой болот деген ой болуп атпайбы? Биздин Германиядагы элчибиз Өмүрбек Черкешевич дагы жакында барып, тил маселеси жөнүндө айтты. Мамлекеттик деңгээлде немис тили окутулбай калгандыгы, жоюлгандыгы жөнүндө дагы айтты. Ошондуктан туугандар, реклама деп коеюн силерге. Кыргызстанда Аалам эл аралык мектеби деген жеке мектеп ачылган. Бир жыл ийгиликтүү окутушту. Буга чейин билесиздерби, жанагындай себат мектептер бар эмес беле? Ошол мектептер жабылгандан кийин ошолордун базаларын, ошолордун мугалимдерин алып калышып, ошону кыргызча Аалам деп уюштуруп, түзүп, бүгүнкү күндө 5 филиалы иштеп атат. Ошол мектепте буйруса немис тилин 10-11 класста 2 жыл окутсак деген жакшы ниеттери бар ошол жетекчилеринин. Ошол жака балдарыңарды окутсаңар болот, окутуп, кийин балдарыңардын келечеги жакшы болсун, өнүккөн жака барсын, жакшы өнүккөн технологияларды үйрөнсүн дей турган болсоңор, баланын фундаментине жакшы капсула салышыңар керек. Анан эми билимге инвестиция кылсаңар, сөзсүз албетте анын мөмөсүн татасыңар. Балдарыңар акылдуу чыккан болсо, бүт силердин кыйналып өткөргөн өмүрүңөр дагы жыргалчылыкка айланып калышы толук мүмкүн. Ошондуктан билимге инвестиция кылуудан эч качан тартынбашыбыз керек. Анан Мира, негизи медицина боюнча бул бизде мындай го, сен бул жерден кыпчыйга кетейин. Мира дагы ошол Кыргызстанда дарылоо факультетин Ошто, Ошто окуган. Анан эми азыр багыты иштеп аткан багыты башка багытта. Бизде медицина бул каржысы аябай төмөн деп айтып келет эмеспиз биз. Бүгүнкү күндө 52 миллиард сом бир жылдык бюджети болуп аткан болсо, жумуш берүүчү тараптан фомус деп коебуз го, ошого 2% гана акча түшөт. Мен буга чейин башка өлкөлөрдү силерге айтып берген, мисалы үчүн Турцияны. Турцияда медицина үчүн Сегака деген фондуна 12,5% чейин акча төлөнөт экен. Анын 7%-ын жумуш берүүчү, 5%-ын ошол жумушчу адам, работник өз таза пайдасынан төлөйт экен. Ошого жараша медицина болот. Ошого жараша сапат болот. Анан акчаны түшкөндөн кийин ошону туура уюштуруу, туура адамдардын ден соолугуна кам көрүү болот. Ошондуктан Мира, сиз кандай, мисалы үчүн бул жакта страховкаң бар болсо кандай, жок болсо кандай бул жерде? Ошол страховка боюнча айта кетсем, бул жерде страховканын 2, 3, 4 түрлөрү бар. Башкача айтканда, жумушсуздун страховкасы. Эгер сиз жумушта авария боло турган болсоңуз, анын өзүнчө страховкасы бар. Анан сиз ай сайын больницага көрүнүүчү өзүнчө карта бар. Ал өзүнчө төлөнүүчү страховка. Ошолордун баары биригип айлыгыңыздан 20%-ын алып калат бул жактачы. Бул медицинага эле? Медицинага эле. Көрдүңөрбү достор, медицинага 20%, бизде 2% деп айтпадымбы? Байкадыңарбы? Канча эсе айырмачылыкты? Ооба. Ошонун ичинен сиз баардык
больницага керектүү болгон ооруган жерлериңизди көрсөтсөңүз баары ичинде болот, башкача айтканда бекер болот да. Биз айына ошону 20% төлөп турабыз. Бул ар бир адамда бар Германияда милдеттүү түрдө камсыздандырылат ал. Өзүнчө бир Германияда 3 чоң фирма бар. АОК, ТК деген өзүнчө страховкаланган компаниялар бар. Аны сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, ал автоматически келет жана төлөнөт. Эгер сиз ошондой эле суроо пайда болушу мүмкүн. Мен иштебей калсам кантип төлөнөт, ким төлөнөт деген суроо. Эгер иштебей калсаңыз, сизге мамлекет өзү ошол страховканы төлөп берет. Жана сиз жумушсуз болуп үйдө отуруп калсаңыз дагы мамлекет өзү сизди камсыздайт. Айына квартирага, жашаган жериңизге жана страховкага мамлекет өзү акча бөлүп турат. Кандайдыр бир деңгээлде 3 айдан 6 айга чейин болот срок. Ошол учурда сиз жумуш таап, кайра страховканы төлөп башташыңыз керек. Эгер сиз страховканы төлөп баштабасаңыз, сизге мындан ары аз гана өлчөмдө акча бөлүнөт мамлекет тараптан. Сиз ал дегени больницага барып анча көрүнө албай калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн Германияда адамдардын 96% жумуш менен камсыздалган. Ушул страховкага дагы бир бөлүгүнө байланыштуу үчүн. Бул эми жумуш менен камсыз болсо, адамдар ошончолук социалдык жактан бекем болушат. Ошондой эле ар кандай саясаттан дейбизби, иши кылып алысыраак болуп, өзүнүн жумушу менен алек болушат да. Эми угуп атасыңарбы? Эгерде силерде мындай жумушу жок калсаңар, мамлекет өзү убактылуу жакшы мындай айлыкты бир өлчөмдө төлөп турат экен. Эми мындай нерсе жумушу жок деп катталган бизде Кыргызстанда кандай иштейт? Ал жөнүндө пикириңер болсо, силер кабылган болсоңор айтып койсоңор болот. Мисалы үчүн мен жумушка орношуш үчүн атайын базага кезекке турдум деген нерселер бизде барбы, жокпу? Ошону айтып койсоңор. Анан эми мен дагы эмнени байкадым, бул көбүнчө Европада, кечээ Франция жактарга барып келдик. Бул жакта адамдар көп балалуу боло беришпейт экен. Карасаң ит мышык жете эле алып эле жүрө беришет экен. Анан статистика боюнча дагы ушул Европа өлкөлөрүндө орточо жаш курактыгы 40-45 жаштын тегерегинде экен. Бизде билесиздер, бул жагынан Кудайга шүгүр, бизде калктын саны өсүү темпи менен бара жатат. 5-тен 6-дан орточо балалуу болушат. Ушул жагынан келгенде, ушул Европа тараптарда жумушчуларга болгон муктаждык бар экен. Ошондуктан силер бизде бир гана вариант орусча дебестен, бул тилди үйрөнүшүбүз керек экен, туугандар. Тилди үйрөнсөңөр, бул жактан тартипти, туура жүрүүнү бүт баарын көрөсүңөр. Анан эми азыр жогоруда Мира белгилегендей, кайсыл жерге барба, ошол жердин маданиятын сыйла, мыйзамдарын сыйла, анан сен батып кетесиң деген сөздү айтпадыбы? Ошондуктан ошол жактарына сүңгүп кирип, бир жыл аракет кылып койсоңор, буйруса тилди эркин сүйлөшкөн деңгээлге чыгып аласыңар. Анан эми буйруса бул жөнүндө дагы бизде жакшы иш пландарыбыз бар. Эгерде Кудай насип этип буйруп калса, биз ошол биздин келечек муунга болгон жакшы иш чараларыбызды жүргүзөбүз деген оюбуз бар. Анан ошол жактан дагы кошумча маалымат аласыздар. Негизи эле Мира, мен эмгекчилерди чет элде жумуш менен орноштуруу деген борборго бардым, ал жерден байланыштым. Ушул Европа тараптарда ошондой 30га жакын фирмалар жумуш менен камсыз кылуу боюнча иш алып барып атышыптыр. Анан ушул жумуш менен камсыз кылуудагы кандай көңүл бура турган күнгөй тескейлерин сиз айта аласыз? Жумуш менен камсыз кылууда. Жумуш менен камсыз кылуу фирмалар боюнча Кыргызстандагы. Кыргызстандан уюштуруп, анан Германияга жөнөткөн. Алар канчалык жоопкерчилик менен жакшы бул жака өздөрү убадалагандай кылып туруп, кайрадан ортомчулук кызматын аркалап атышат ушул жөнүндө. Аябай туура суроо берди Нурбек байке. Азыркы учурда эң көйгөйлүү
маселелердин бири жакында жайда башталат. Бул студенттерге жайкы каникулда иштөө мезгили. Негизи студенттер келет биздин үйгө аябай көп мейман күтөбүз. Алардын ою боюнча ошол ортодо турган фирмалар аябай көп акча ушунчалык көп алат экен, 100 миңден 150 миңге чейин алат экен бир эле жумуш тапкан үчүн. А бул жакта ошол жумуш контрагын бекер эле алат алар. Ошого жараша биз Кыргызстанда экономикабыз бир аз төмөн салыштырмалуу. Ошого жараша адамдарга бир аз ошол фирмалар жардам берсе, 50% арзандатууларды кылса деген ойдомун да. Анан жоопкерчилик тууралуу айта кетсем, жоопкерчилик тууралуу эми көпчүлүгү Европага келип кеткен жетекчилер бар, Европага келбеген жетекчилер бар. Европанын маданиятын, жоопкерчилик эмне деген суроону билген адам бар, билбеген адам бар. Ошол ортодо турган фирмалар ал Кыргызстандан чыгып кеткенге гана шарт түзүп калып атат дагы. Ал Кыргызстандан чыккандан кийинки Европадагы убакытка көңүл бурбай калышып атат. Айтайын дегеним, эгер проблема болуп жумуш берүүчү менен эгер калып кетсе кандай болот деген вопросту алар уже жардам бербей калышып атат да. Ошого байланыштуу көп студенттер, көп эже агайлар мына азыр 8 айлыктар чыкты, 5 айлык жумушчулар чыкты. Көчөдө калып кетип, анан айланып Италия, Испания ол айланып акыры чыгып кеткенге мажбур болушуп атат. Ошол нерсе болбосо деген ойдомун. Анан бул жака Европага келген адамдар Нурбек байке аябай басып өтүп кетти. Биринчи очередь сөзсүз тил үйрөнүңүздөр. Тилсиз бул жакта сиз жок адамсыз деген белги. Тилсиз бул жакта сиз жөн гана кара жумушчу деген белги. Өзүңүздүн укугуңузду билбейсиз. Анан жумушта өзүңүздүн ролуңузду билбегениңиз үчүн көп жерде алданып калганга мажбур болосуз. Айлыктан, коллегияларыңыз менен чогуу иштегенден. Ошого биринчи айтып кетерим, тил үйрөнсөңүздөр көчүдө калбайсыздар, жумуш берүүчү менен проблема болбойт деген нерсе. Анан ошол фирмага дагы сиздин оорчулугуңуз түшпөйт, акчаңызды экономдойсуз деген ойду айтмакчымын. Рахмат. Мен эмнени байкадым? Бул жакта биздин кыргыз айым кыздарыбыз дагы аябай аракетчил, малатсы, мен мындай байкадым. Ошондуктан жигиттер, силер дагы барып, Орусияга барып эле же бир кара жумушта гана иштеп эле жүрө бербестен билимге аракет кылгыла. Буйруса Кыргызстаныбыз өнүгөт. Келечек жаштардын колунда, ошондуктан бул чет жактагы өнүккөн нерселердин Кыргызстанга алып барып, ал идеяларды Кыргызстанда ишке ашырыш үчүн дагы сөзсүз чет жактан бир нерсени көрүп барып, үйрөнүп барып, анан ишке ашырышыбыз керек. Анан эми өзгөчө ушул Европадагы кайсыл улуттар, мисалы үчүн же силер Германияда жашап атасыңар, ушул немистердин кайсыл сапаттары силерге аябай жакты? Анан ушул жерде, именно силер ушул жерде жашап, тандап жашап калгачыңарга кандай себеп болуп калды? Ооба, биз жаш кезибизден эле көрүп билип келебиз. Немецкий система, немецкий закондор деген нерсени, ошол нерсеге мен өзүм жаш кезимден эле кызыгып, немецтер кандай болот деген ой келген мага. Ошондуктан мен студент кезде Кыргызстанда тил окуп баштагам. Бул жакта эң немистердин баса өтчү сапаттары, булар күлүшөт. Аябай күндө күлүшөт. Бири-бирине салам берет, мисалы жолдо өтүп баратып, халlo деген сөз бул жерде салам деген белги, салам деп күлүп өтүп кетишет. Эгер сизге жардам керек болсо баары жакшы деп келишет. Ошол нерсе бир китепте да жазылган. Эгер сиз күлүп адамга мамиле кылсаңыз, жумушуңуздун бүткөн жарымы бүткөн ошол деп айтып кеткен. Бул жактан күлүү маданияты, бири-бирин сыйлоо маданияты,
жумушка, адамга болгон жоопкерчилик маданияты, анан өзүнүн билим сапаты маданияты деги эле биз Кыргызстанда эми тилекке каршы бул нерсе окутулбайт албетте. Бирок бул жакта айта кетсем, бул немецтер Европа өлкөсүндө жашаган адамдар, булар мектеп кезинен эле ошол адамга кандай мамиле кылуу, стресстен чыгуу маданияты, акча табуунун маданияты жана акча колдонуунун маданияты. Эгер сиз Европага же башка Азия өлкөлөрүнө турист болуп чыксаңыз, ал жерде туристтин өзүнүн жүрүү маданиятын ошол мектеп кезинен эле үйрөтүп баштайт. Ата энеге болгон маданияты, жаратылышка болгон маданияты. Германиянын жаратылышы дүйнө жүзү боюнча 4-орунда турат, тазалыгы боюнча, жашылдыгы боюнча. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн маданияты бар. Ошого мен совет катары айта кетет элем, биздин Кыргызстанда дагы мектептерге ушул нерсени киргизсе, Советтер Союзундагы китептерди жок кылса, закондорду жок кылса, азыркы жаңы заманбап жашоого ылайыктуу китептер чыкса жана закондор чыкса деген ойдомун. Ал нерсени биз дагы мектепте үйрөнөбүз деген үмүттөмүн, эртең келечекте балдарыбыз. Рахмат. Урматтуу достор, мен Европада жүрүп эмнени байкадым? Бул жакта адамдар аябай жылмайып жүрүшөт экен. Жана жылмаюу бул садака деген биздеги мусулмандардын сөзүнүн чыныгы, үлгүсү ушул жакта бар экен да. Жанагы ичиңден ит өлүп деп коет го кыргызда. Не болуп атса дагы көчөдө ушундай жылмайып жүрүү бул коомго болгон жоопкерчилик. Бизде жанагы автобуска чыксаң, күлүп чыксаң, ыйлагың келип чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Чоң рахмат. Чоң рахмат достор, көңүл бурганыңыздар үчүн. Европага жана башка өлкөгө чыгууну дайым сунуштаймын. Бул өзүңүз үчүн, келечекте муундарыңыз үчүн жана үй бүлөңүз үчүн. Анан дайым билимге умтулуңуздар. Рахмат Мира, силерге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Силердин уюштурган турга биз 5 деген бааны гана бере алабыз. Ошондуктан буюрса силердин туруңар аркылуу көптөгөн биздин мекендештерибиз келип, ушул жактан көп нерселерди үйрөнүп, Кыргызстаныбыздын өнүгүп өсүшүнө салым кошкон чоң эл аралык фирмага айланышыңарды биз каалайбыз. Ошондуктан ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, сиздерге да жумушуңарга ийгилик. Рахмат.